Темирлан Сарлыкбеков ишкер катары дүйнөдөгү көп өлкөлөргө саякат жасап, башка элдердин баалуулуктарын байкап, өзүбүздүн элдин баалуулуктары менен салыштырып келет. Дүйнөдөгү чоң шаарларды кыдырып, алдыңкы орунда турган музейлерди көрүп, бир окуя же бир баатыр жөнүндө түпкү философиясын ачып берген панорама музейлерине басым жасайт. Наполеон жөнүндө панорамалык музей Ватерлоо шаарында, Бельгияда. Андан тышкары Москва шаарында Бородино согушу жөнүндө чоң панорама музейи бар. Стамбулда Фатих Султан Мехмет жөнүндө бар. Камбоджада Анкор-Ват шаарынын курулушу жана кулашы жөнүндө чоң панорамалык аябай сонун музей бар. Акыркысы жаңы салынгандардын бири Бурса шаарында түрк элдеринин Орто Азиядан кантип көчүп баргандыгы жөнүндө панорамалык музей салынды. Ошол сыяктуу эле биздин долбоор Бишкекке жакын жерде Манас эпосу жөнүндө чоң панорамалык музейди куруу. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүн кыдырып, атактуу музейлерди көрүп, Орто Азиядагы эң чоң панорама музейин куруу менен бирге аны дагы өзгөчөлөнтүп, эң чоң сүрөт тартуу максаты коюлган. Мен өзүм көргөн дүйнөдөгү музейлерден көп тажрыйба алдым, көп баалуу нерселерди алдым. Албетте биз панорамалык музей деп айтылгандыгы үчүн эң биринчиден эң чоң сүрөттү тартышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү эң чоң сүрөттөрдүн бирөөсү болуш керек. Биздин план боюнча чоң казат окуясы 1700 чарчы метр сүрөт болот. 1700 чарчы метр деген сүрөт, бул мындан чоң сүрөттөр Кытайда эле бар. Бул аябагандай чоң сүрөт болот. Бул сүрөттү сүрөтчүлөр балким 2 жылда, 3 жылда, 5 жылда тарта турган сүрөт болот. Манас музей ишке кирсе, эпоска тиешелүү сүрөттөрдөн сырткары кыргыз элинин маданиятына, адабиятына, көркөм өнөрүнө салым кошкон инсандардын скульптуралары коюлуусу максатка ылайык экендигин авторлор белгилешет. Музейге коюлган сүрөттөр бир эле кыргыз эли үчүн эмес, башка өлкөдөн келген бардык көрүүчүлөр үчүн философиясы түшүнүктүү болуп, жыл сайын жаңыланып, толукталып туруусу керек. Манас эпосунун ичинде аябагандай көп окуялар бар. Музейдин ичине батпайт. Жана бул Манас эпосу жөнүндө ченемсиз, терең көп сүрөттөрдү, скульптураларды жасаса мүмкүн да. Бул деген албетте балким биздин өмүрүбүз жетпейт, балким 1000 жылды, балким 100 жылды алат. Музейге тура турган нерсе негизи чыгармачылык да, искусство чыгармачылык. Бул биз ошол сүрөтчүнүн, ошол айкелчинин өзүнүн ой жүгүртүүсүнө, өзүнүн фантазиясына тапшырышыбыз керек да. Биз үчүн маанилүү болуп аткан нерсе Манасты мындай кылып тартып коюп же Алмамет тигиндей болуп калыптыр эмес. Биз үчүн музейде көргөзгүбүз келген нерсе Манас эпосундагы баалуулуктар. Эң жөнөкөй могу сүрөттү Айып Алакмунов деген сүрөтчү тартты. Бул Макелдөөнүн өлүмү. Алмамбет менен Чубак Макелдөөгө каршы согушуп атат. Бул жерде талкуулана турган нерсе Алмамбеттин мындай болгону же Макелдөөнүн тигиндей туруп калган эмес. Терең философиясы бул жерде чоң наадандыкка каршы, чоң күчкө каршы, чоң баскынчылыкка каршы, Макелдөөнүн баскынчылыгына каршы бирөөсү Кытай, бирөөсү Кыргыз, экөө биргеликте адилетсиздикке каршы согушуу. Бул жерде сүрөттүн философиясы ошол. Музейдин иштеп башташы үчүн алгач 100дөн ашык сүрөттөр даярдалып, сүрөтчү же айкелчин чыгармачылыгынын мыкты жаралышына жардам берүү абзел. Анткени ар бир чыгарма дүйнө элине бир маанини айтып туруусу керек. Темалар болсо манасчылар менен кеңешип тандалып алынган. 100дөн ашык картина болушу мүмкүн.
Ошо азыр картиналарды мындай тандап атабыз да. Биринчи эксперимент катары көп фигуралуу картиналар, 2-3 фигурадан тургандар, таталыраак, оңоюраак кылып. Анан буюрса жакында бир жалпы башталат го буюрса. Биринчи жана тема бөлүнөт. Ал жөнүндө кичине ой жүгүртүү кандай болот, мынчалык варианттар карандашный. Алар үчүн тандап отуруп, анан бирөөсүн тандап, андан да чоңураак кылып, анан цвет, өң менен тандап отуруп, акыры мындай картиналар пайда болот. Алдыңыздарда болсо Алмамбеттин Арман деген бир тема бар, Манаста окугандар билет. Бул келип Манас менен дос болгондон кийин чоң казатка баратышып, сырга көккө чалганга кетип, колдун алдыначы. Ошо баратып Алмамбет өзүнүн чоңойгон, туулуп өскөн шаарына барып, каралбай калган, эли тыштап кеткен, талкаланган шаарга барып, ошо өзү тиккен чынар тиректин түбүндө бир арман кылган учуру бар да. Ошону чагылдырып атканбыз. Музейдин бизге проектisi белгилүү, мисалы, потолок менен полдун бийиктиги канча болуш керек, кач жерге кандай сүрөттөлүнүш керек. Анан атай ушул размерди тандап алдык да. Анан ошону элестетип атам, мисалы, киргенде бул жерде бул картина турат, бул жерде чоңураак болот, бул жерде кичирээк болот деген. Келген элдер эми келиш керек. Мындай музей жок бизде башка жерде. Ишкер Темирлан Сарылыкбеков чет өлкөгө көп чыккандыктан башка элдерге руханий байлыгыбыздын туу чокусу болгон Манасыбызды тааныштырууга атайын китеп чыгарган. Китепте эпостагы дүйнөлүк философияга шайкеш келген сөздөрдү терип 3 тилге которулуп, китепте 4 тилде чагылдырылган. Бул китепти өз колу менен президенттерге, бир канча жогорку даражалуу инсандарга белекке берген. Дагы кызыгы, мен өз колум менен көптөгөн атактууларга белек кылдым. Булардын ичинде өзүнүн президенттер, чет өлкөлүк президенттер, чет өлкөлүк өзгөчө Туркиянын президенти Тайип Эрдоганга, Кипрдын президенти Акынжыга, ататтуу Далай Ламага, мисалы үчүн деген сыяктуу Америкадагы көптөгөн конгрессмен, сенаторлорго 30дан ашык өзүм жекеме-жеке жолугуп, Манас жөнүндө айтып берип, анан белек кылуу мүмкүнчүлүгү болду. Эң акыр калгандардан бирөөсү Ят Амин Мадани, бул Ислам кызматташтык уюмунун генералдык секретары. Ал киши Кыргызстанга келгенде бул китеп колуна тийген экен, окуган экен, анан ушуну өзү чакырып, өзү мени кечки тамакка чакырып Кыргызстанга келгенде өзү менен таанышканга мүмкүнчүлүк болду да. Анан Мадани өзүнүн Твиттердеги баракчасында ошо Манас эпосунун жөнүндө жазып атат. Манас эпосу дейт, кыргыздардын гениалдуу бир эпосу бар экен дейт. Манас эпосу дейт да. Анан ошо Манас эпосу жөнүндө бир үзүндүнү силерге бөлүшөйүн деп, ал англисчесин жазган экен, бул жерде англисчеси да бар. Ошол сөздү кыргызчасын мен окуп берейин да. Мадани Манас эпосундагы сөздү жазып атат. Жалгыз көз жакшы көрө албайт, жалгыз бут арыш кере албайт, жалгыз кулак жакшы уга албайт, жалгыз кол түйүн чече албайт, жалгыз адам жарым жан жалытып алыс кете албайт. Ушул сөздү карабайсыз, бул сөздүн дүйнөлүк философияда орду болгон сөз, ал сөз Манас эпосунда. Бул болсо Макел Малгундун же Макелдөөнүн өлүмү деген чыгарма. Жана чоң казаттын эпизоддорунун бирөө бул да. Чалгында жүрүшүп, Алмамбет менен Чубак алдыга кетет да, бир Манас менен Сыргак артта калып. Ошондо барат, анан Кытайлар өздөрүнүн алыбыз жетпейт кыргыздарга деп, анан дөөлөрдүн мамлекети болгон, ошол жактан Макелдөө дегенди жалдап келишип, ал дөө келип, анан ошо Алмамбет менен Чубактын колунан өлөт да. Ошол учур чагылдырылган.
Макелдөө кандай сүрөттөлөт эпоста? Алар киши эмес, ар түрдүү дөөлөр болгон. 5-6 колду деп сүрөттөлөт, чыгып. Кийим да кийишпейт, чачы эле узун, ушундай жүндүү. Мындай керик деп айтылат экен, носорог деп айтканда, ошондой минишет. Анан колунда чокморлорун карасаң дагы карагай менен эле башына таштарды уруп алып колдонушкан дейт. Жолдо карагайды сууруп алып эле чокмор кылып жүрүшкөн да, ошолорду бүт берип койдук. Носорогду да кичине өзүбүздүн фантазия менен. Анан буларды эле мисалы музей ачылгандан кийин өзүнчө каталог болуп чыкса, балдарга арнап окуяларын кыскача түшүндүрүп чыгарып берип койсо болот. Сөзсүз ушинтилет го деп ойлойм, жакшы болот. Бул Манастын бала чагы, ошондо алгачкы жеңиштеринин бири да Манас менен Нескаранын урушу деген тема бар. Ошого иштелип аткан эскиз болуп атат. Чоңой элек да. Ошо татаал нерсе болду. Манас негизи оңой тема эмес да, буга батынып деле эч ким кирише албайт оңой менен. Бирок эми ал жакшы жөрөлгө болуп атпайбы? Манастын музейи курулса, биздин жалпы кыргыздын сыймыгы болот алдырчы. Ошого катышып атканыма да мен бир чети сыймыктанып атам. Татаалдыгы эмнеде? Татаал жагы бул эпос өтө көлөмдүү мисалы. Анан мисалы ошолорду кийим кечесин, адамдардын образын тартыш үчүн бизде ага материал жок да. Бирок тарыхый китептерге ошолордон алып кичине кээ бир жактарын, кээ бирлерин кичине фантазиялап айтып өзүбүздөн кошуп иштеп атабыз. Көңүл бөлгөнүбүз окуя эпостогудай таза чагылыш керек. Бул жерде да эми авторлордун ар кандай варианттары бар да, Сагынбай менен Саякбайдыкка эки башка мисалы, андан башка канча манасчылар бар. Бирок биз көбүнчө басымды Сагынбайдын вариантына кылып атабыз. Бул ошо эпостун эң башталышында кыргыздарды кытайлар чапкандан башталат эмеспи? Алоокенин чапкыны деп башталат. Ал жөнүндө да бир сюжет болот, ал чоң картина болот. Ал бул ошол чапкындан кийинки жана кыргыздарды чачыратып ар кайсы жака сүргүн кылып айдап аткандагысы да. Ошондо кандайдыр бөлүгү, Жакыптардын бөлүгү Алтайга сүрүлүп кетишет. Бул картинанын аты кыргыздардын Алтайга сүрүлүшү деп айтылат. Эмне жөнүндө экен сүрөттөп бере турган болсом, сүрүлүп кетип атышат. Кары картаңдар бар, жаш балдар. Анан ол таш меңгирлер деп коет, атас деп айтылат, ар кандай айтылат эмеспи? Ушулар ата бабаңдын сөөгү жаткан жер дегендей чек мисалы. Ушундан ары Туңгуюкка кетип атышат да, каяка баратканы белгисиз. Ата журтум болсо атат, карга кузгундары ээлеп калып атат деген мааниде. Анан өгүз чөөн, качыр арабаны чийинен сүрүп барат да. Ал да эпоста ушинтип айтылат экен, эки качыр 4 өгүз менен эле кетирди депчи, калганы жөө жылаңдап. Анан ошо өгүздөгү отурган абышканы кичинекей баланын кайра бери карап турганы мындай кекердүү көз караш, эртең кайра келебиз деген бир белги да. Деди балдар чоңойот деген бир үмүт. Азырынча мен эле иштеп атам. Бирок жанагынча сүрөттү жалгыз адам жетиш мүмкүн эмес. Жакында бир группа менен иштейбиз го, топтолуп. Кимдер экени деле азырынча белгисиз, бирок ушундай тематикада иштеп жүргөн балдар бар. Ошолор менен кеңешип чогулуп алып иштейбиз деп ойлоп атабыз. Демилгечи топ элибизге, өлкөбүзгө саякаттап келген туристтер көрө турган жаңылыктын үстүндө эмгектенип жатышат. Негизи Кыргызстанда биз туризмди өнүктүрөбүз деп ойлойбуз да. Туризмди өнүктүрөбүз десек, туристтерге кызыктуу бир нерсе болушу керек. Бул биздин Кудайдын, табигаттын бизге берип койгон тоосу менен Ысык көлүнөн тышкары өзүбүз дагы ошого туризмди өнүккөнгө кошумча кылышыбыз керек, колдоо кылышыбыз керек. Бул деген өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз, өзгөчө болгон башка элдерден өзгөчө болгон баалуулуктарыбызды
алдыңкы планга чыгарып көргөзө алышыбыз керек да. Бул албетте биздин жайлоо, ат минүү маданиятыбыз, айтыш маданияты, манас эпосу, мунун баардыгы биздин өзгөчө баалуулуктарыбыз, башка элдерден өзгөчө баалуулуктарыбыз. Биз ошолорду туура элге жеткирип, башка элдерге туура түшүндүрүп, туура жеткире алышыбыз керек. Ошондо туристтердин да көңүлүн көбүрөөк бура алабыз. Биз бир турист Кыргызстанга келди, сууга түшүп кетип калды, ысык көлгө, же тоого чыгып лыжа терип кетип калды. Демек, ал туристтин кайра Кыргызстанга келип көрүү кызыгуусу көп деле көбөйбөй калышы мүмкүн да. А биз дагы мындай көркөмдөсөк, аны дагы атка мингизсек, өзүбүздүн философиялык баалуулуктарыбызды айтып берсек, аларга аябай кызык болот да. Манас эпосу ошолордун бирөөсү. Биздин туристтер үчүн эң сыймыктануу менен көргөзүп бере турган, эң сыймыктануу менен айтып бере турган бир долбоор бул. Музейдин ичинде куполдун ортосунда көрүүчүлөр туруп чыгарманы 360 градус айланып көрө алышат. Бул эбегейсиз сүрөт Манас эпосунан алынат. Ошондой эле элибиздин эгемендүү болушуна, тарыхына салым кошкон инсандарды эскерип туруу үчүн алардын момдон жасалган айкелдери музейдин баалуулугун арттырат. Биз бул музейден баягы кыргыздардын эң баалуу Манас эпосун түшүнүү менен бирге бүгүнкү акыбалыбызга кантип келдик, аларга да бир көз чаптырсак боло турган бир музей болот деп ойлойм. Ишкерлердин чакан эле группасы чогулуп биз ушул тармакта иш алып баралы, ушул тармакта кылалы биринчиден. Экинчиден, бул музей ошол жерге фонд түзүлүп, бир фонддун манасчылардан, илимий кызматкерлерден, манас изилдөөчүлөр, сүрөтчүлөр, айкелчилерден чогулган бир фонду түзүлгөн. Бул музей курулуп, ошо курулгандан кийин ошо фондко өткөрүп берилет. Мунун себеби бул музей туруп калбаш керек. Бул музей иштеген музей болуш керек. Акча тапкан музей болуш керек. Өзүн өзү каржылаган музей болуш керек. Андан тышкары жыл сайын бир нече сүрөттү, айкелди өздөрү жасаткан музей болуш керек. Себеби дегенде бүгүн биз күчүбүздүн жетишинче жасап беребиз. Эртең бул чоңоюп турбаса, көбөйүп турбаса, эртең кароосуз калат. Эртең өздөрүнүн ичиндеги сүрөт менен айкелдер байытып турбаса, жаңылап турбаса, бул музей ошо бүгүнкү Манас айылы сыяктуу 1-2 жылдан кийин кароосуз калып, дүйнөгө уят боло турган, аны менен бирге ушул жерге кызмат кылгандардын салган каражаттын баардыгы жөн эле талаага кете турган, мээнеттин талаага кете турган музей болуп калат да. Ошондуктан биз ал жаанда ойлоп, мамлекетке жүк болбой, ишкердик көз караш менен, ишкердик эмгеги менен салганга аракет кылып атабыз. Музейге Түркия, Кытай, Казакстандын сүрөтчүлөр, айкелчилери салым кошорун билдиришкен. Бул долбоордо демилгелешкен чакан ишкерлер тобу музей ишке киргенден кийин өзүн өзү каржылап кетүүсүнө жардам беришет. Анткени бир канча музейлердин тарыхы ушундай. Менин оюм боюнча мындай музейлер дүйнөнүн көп жеринде салынган, өзүн өзү каржылайт. Стамбулда салынган музейдин менен болгон сүйлөшүүлөр боюнча алар 9 жылдан кийин өзүн өзү каржылап баштаган акыбалга жеткен. Камбоджадагы музейге бардым. Алардын айткандары боюнча 3 жылда өзүн өзү 3 эле жыл болду ачылганына, 3 жылда өзүн өзү каржылаганга жакындап калдык дешти. Бул баягы жөн эле бир экспонатты койгон музей болбойт. Бунун ичинде балдар үчүн баягы Манас эпосун үйрөткөн, ошону Манас эпосундагы көп нерселерди айтып берген бир кызыктуу бир музей болот да. Ошондуктан мен ойлоп турам, биздики дагы 10 жылдан кем калбай, биз алгачкы ишкерлер 10 жыл буга бир жардам берсек, түптөп берсек, 10 жылдан кийин балким өзүн өзү каржылаган жакшы бир музейге айланат.
Кыргызстанга биз баягы эл аралык ишкерлик менен алектенгенибиз үчүн бизге чет өлкөдөн өтө көп коноктор келет. Коноктор келгенде биз кемчилик кайра эле келип ушул музей же болбосо ошо музей сыяктуу көргөзө ала турган нерселердин жоктугу. Биз жумуш менен келген үчүн барат, жумуш бүтөт. Барып көргөзөлүк десек, бизде ресторан, тойханадан башка мындай нукура баалуулукту көргөзө ала турган, маданиятыбызды көргөзө ала турган эч бир жерибиз жок. Андан тышкары туристтер келгенде деле баягы Бишкекти кыдырам десе жарым күндө бүтүп калат. Андан тышкары тарыхый жайларыбыз өтө аз. Балким көп изилденген эмес. Барып келүү шарттары көп, ыңгайсыз. Ошон үчүн туристтерге бүт көчөдөгү, жолдогу ажатканадан тартып, туристтик жайлардын баардыгын бир жакшылап, туристтердин көңүлүнө жага турган бир шарттарды жаратып койсо жакшы болот деп ойлойм. Манас эпосуна арналган панорамалык музей курула турган жердин документтерин бүтөрүү ишине мамлекеттик мекемелер жакшы жардам беришкен. Жеке ишкерлерден турган демилгечи топтун уюшкандыгы аркасында каржылык маселелердин көп бөлүгү чечилгенине 1 жылдан ашкан. Демилгечи топ өз каржысы менен суудан өтүү үчүн чоң көпүрө салууга киришип, бетон коюлган. Курулушту баштоого бардык документтер туура болгондугуна карабай, Аламүдүн капчыгайындагы негизги жол менен музей курула турган тоо капталындагы аянттын аралыгындагы 200 метр жол маселеси чечилбей турат. Мыйзам боюнча мага уруксат берилиш керек. Берилбей атат, себеби дегенде бул жерде чоң суу агып өтөт. 2-3 киши жазында жылкыларын бияка жөнөтүп жүрөт да, күзүндө кайра жылкыларын айдап түшүп алат. Башка жалпы айылдын эли бул жайтты колдонбойт. Бул жерде 2-3 киши ушул жайтты колдонуп келет да. Бирок алар балким ойлоп атса керек. Бул жерге музей салынса, балким бул жерди ээлеп алат дагы, баягы биздин малыбыз жайылбай калат деп ойлошу мүмкүн да. Бирок андай эмес. Мага тескерисинче бул музейдин жанында ошолордун малы, башка мал жайылып жүргөнү керек. Мага туристтерге мен ошол менен өзгөчө боло алам. Тегерек чет жайлоо болуп турса, тегерек четинен мал жайылып турса, мага ошол дагы көбүрөөк кызыктуу да. Бул жер балким ошондон коркуп атса керек. Бул жерге музей салынып калса, биз жайытыбызды колдоно албай калабыз да, балким ошондон коркуп атышса керек да. Бирок негизги чындык андай эмес. Бул жерге жол мыйзамдуу түрдө да берилиш керек мага. Айыл өкмөтү дагы, айылдын эли дагы бул жолдун салынышына эч тоскоолдук болбош керек. Андай нерсе жок. Дүйнөлүк практикада жок. Сенин жериңе жол жок болсо, сен ал проблеманы өзүң чечип ал деген нерсе болбош керек. Мен ушул 200 метр жерге барыш үчүн вертолет сатып албашым керек, же канатный жол салбашым керек. Ушул жерге жолго уруксат берилиш керек. Эң мыйзамдуу жол ошол. Бул жерге токтолуп калганымдын себеби чындап эле тоонун этеги кооз жер экен. Тоонун этеги экен. Мен бул боюнча музей салыш үчүн көптөгөн жерлерди издедим. Анан тоонун этегинде кооз жер катары ушул жерди тандадым. Ошол жердин ээсин таптым. Анан ээсинен ошол жерди сатып алып, ушу музей үчүн арнадык ошол жерди. Бул жерди кура турган, бул музейди кура турган жер менен Капчыгайдын ичинде чоң жолдун ортосунда 200 метр жаңы жол салыныш керек. Себеби дегенде бул музейге курулуш жүрүп атканда болсун, кийин болсун, эч ким учуп барбайт. Эч ким аттап барбайт. Демек, жол бул жерге курулушу шарт. Мыйзамдык жактан да ошондой. Эгер менин бир жерде жерим болсо, ал жерде курулуш кылам десем, мамлекет ошол жерге жолду чоюп бериш керек. Же ошол жерге жол салып алганыма уруксат бериш керек. Бул жерде ошол айылдан айрым бул долбоорду түшүнбөгөндөрү балким башка максаттарда болушу мүмкүн, башка бир көздөгөн максаттар болушу мүмкүн.
ошол 200 метр жолго уруксат алуума тоскоолдук кылышып атат. Айрым саналуу ошол айылда жашаган айрым саналуу кишилер. Мунун аркасында кандай болжолдуу мен түшүнүп аткан себептер бар. Бирок мен айткым келген нерсе, мыйзамдык жактан бул кылынып аткан долбоор эң туура бүт. Биз мыйзамдуу кетип баратабыз. Болгону 200 метрге жолго уруксат беришпей атат. Бул бир четинен карасам кыянатчылык кылынып аткан. Жалаң эле мен үчүн эмес, бул чоң долбоор үчүн, чоң Манас эпос үчүн аябагандай чоң кыянатчылык кылынып атат да. Бул жөнүндө албетте мен аягына чейин турам. Кудай буйрса, президенттикке да даттандым бул боюнча. Өкмөткө да айтып атам, кат жазып атам, айтып атам. Бул маселени биз чечишибиз керек. Себеби дегенде бул жалаң эле менин долбоорум эмес. Бул деген кыргыз эл үчүн керектүү долбоор. Бул долбоор бүткөндө, бул долбоор ишке ашканда биздин манасчыларыбыз ушул жерде туруктуу жумуш менен камсыз болот. Биздин сүрөтчүлөрүбүз, айкелчилерибиз бүгүн жумуш таппай жүрөт. Ошонун баардыгы туруктуу түрдө бир нече жыл, көптөгөн жыл ушул жерде жумуш менен камсыз болот. Андан тышкары ошол айылдагы жашаган эл үчүн бул аябай пайдалуу долбоор. Себеби дегенде бул жерге көп турист келет. Туристтерге ошол жерде бирөөсү атын мингизет, бирөөсү кымызын сатат, бирөөсү кол өнөрчүлүк менен кылган эмгегин сатат, бирөөсү эң аз 50ден ашык киши ошол айылдыктар ушул музейде эмгектенип акча таап үйүн багат. Ушул музейден түшкөн киреше болсо, ал кирешеден ошол айыл өкмөтү салык түрүндө өзүнүн белгилүү бир акчасын алат. Ошонун негизинде бул музей ошол айыл үчүн да аябай пайдалуу, кыргыз эл үчүн да пайдалуу. Бүгүн жумуш таппай жүргөн биздин сүрөтчүлөрүбүз үчүн, айкелчилерибиз үчүн, манасчыларыбыз үчүн аябай пайдалуу. Андан тышкары дүйнөгө кыргыз элинин өзүнүн эң нукура баалуулугун даңазалаш үчүн аябай шарт түзүлөт. Андан тышкары өзүбүздүн кыргыз балдарыбызга, өзүбүздүн урпактарыбызга Манас эпосун терең, туура түшүндүрүп берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондуктан бул долбоор сөзсүз түрдө ишке ашыш керек деп ойлойм. Жогоруда айтылган бардык маалыматтарды жыйынтыктап, ишкер Темирлан Сарлыкбеков тийиштүү тараптарга кайрылуу жолдойт. Урматтуу Ала Бүдүн районунун Ташмойнок айылынын тургундары, бүгүн 200 метр жолду биз ошол чоң долбоордон кысканып атабыз. Айылдыктардын айтканы боюнча ал жерде мен торпогум оттойт дейт. 100 жылдык ошол 200 метрге 100 жыл боюнча канча чөп чыга турган болсо ошону төлөп бергенге макулмун. Бул долбоорго каршы болбогула, бул долбоорго ишке ашырганга жардамчы болгула, колдогула. Бул долбоор ишке ашканда ошол айыл өкмөтүнө дагы, ошол айылда жашагандарга дагы канчалык пайдалуу, канчалык сыймыктана турган нерсе боло турганын сөзсүз түрдө сиздерге тастыктайбыз. Билем, балким түшүнбөстөн болуп аткандыр, балким башка бир себеп бардыр. Бирок бардык себепти биз ашып өтүп, биргеликте ушул долбоорду ишке ашырабыз деп ишенем. Бүт бардыгы мыйзамдын чегинде, бүт бардыгы эң негизгиси жүрөктөгү мыйзамдын чегинде болот. Рахмат.